Амансыздарбы, урматтуу менин Facebook'тагы, Instagram'дагы, жана ошондой эле TikTok'тогу, YouTube'тагы катталуучуларым, ошондой эле жалпы калайык журт, мен сиздер менен көрүшкөнүмө төөм көккө жете сүйүнүп отурам. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Бүгүн сиздерге мен бир жаңылык менен чыгып атам, туугандар. Буга чейин баарыңыздар билсеңиздер керек, билбегендер билип алыңыздар. Буга чейин Сагынбай Орозбаков атабыздын вариантында жаздырылып алынган Манас эпосун сиздерге кара сөз түрүндө колумдан келишинче айтып, Шайырбек Абдырахман YouTube каналына жайгаштыргам. Ал жака катталып алып, Манасты кара сөздө жөнөкөй тилде угуп, аны менен таанышсаңыздар болот. Бүгүн сиздерге менин колумда турган Павел Назаров деген орус геологу, край таануучусу, ушул Түркстан аймагында 1918 жылдан тартып 24 жылга чейинки болгон башынан өткөн окуянын баарын жазып, китеп кылып 1930-32 жылдары бул китеп Англиядан жарык көргөн, туугандар. Мына ошону бизге калтырып кеткен Павел Назаровдун Азиядан, Борбор Азиядан качуу, болбосо орусчасы бегство из Центральной Азии. Түркстан, ушул Борбор Азияда кандай окуялар болду, кайсыл өлкөлөрдүн кызыкчылыктары мына ушул жерлерде карама каршы турду. Баягы биз окудук да, Советтер Союзунун учурунда окудук, кийин окудук. Басмачылар деген кимдер эле, актар деген кимдер эле, кызылдар деген кимдер эле, большевиктер кимдер, чекисттер кимдер, бул тууралуу биз баягы коммунисттик же болбосо большевиктик көз караштагы бир топ тарыхты, бир топ баягындай окуяларды угуп, көрүп, мына ошону менен чоңойдук. Ал эми бул китепте Павел Степанович Назаров актардын көз карашы менен, ошол орус бийлигинин баягы офицерлеринин көз караштары менен жазганда, мына ошону сиздерге айтып берейин. Олжобай Шакир агабыз которгондо бир жолу кайталайм. Мен бул китепти толук айтып бербейм, туугандар, албетте. Муну сатып алып окуңуздар. Мен ушул жерге атайын менеджердин телефонундагы жазып калтырып коем. Анан дагы эскерте кетчү нерсе, мына ушундай китептерди көбүрөөк айтып бер деген адамдар биздин атайын эмбанк номурубузду да ушул жерге коюп коебуз, туугандар. Биздин эмбанкыбызга өзүңүздөрдүн көңүлүңүздөн чыккан көмөгүңүздөрдү которуп турсаңыздар болот. А мен сиздерге мына ушундай болгон тандамал, аябай бир мыкты китептерди айтып берип турмакчымын. Эмесе баштадык. Павел Назаров Ташкентте болчумун дейт. Кечинде аңчылыкка камынып, ок чонтоюмду алып келип, ок дарыларымды шыкап, даярдык көрүп атканмын дейт. Аңгыча эле болбой, менин үйүм жанына бир кыйчылдаган араба келип токтоду дагы. Андан эки баягындай большевиктердин кийими өзгөчөлөнүп турчу экен. Кара, жумшак булгаардан кийим кийген эки киши түштү дейт. Бирөөсүн мен тааныйт элем. Эм деген булар баягы атты кыскартып берет. Аталыштагы киши эле дейт. Экөөбүз мергенчиликке көп чыкчубуз, сүйлөшүп жүрчүбүз дейт. Кийин баягы революция болуп кеткенден кийин тилекке каршы ал Түркстан Советтик Республикасынын эптеп бир кызматына илешүүдө ушунчалык кошумат кылып жатып дейт да, коммунисттерге кошулуп кеткен. Көкүрөгүндөгү бүткүл баалуулуктарын, бүткүл принциптерин бардыгын тебелеп таштап, кошоматтанып олтуруп, советтердин, баягы коммунисттердин катарына кирип кетти дейт. Менде эмге карата ушунчалык жек көрүүдөн башка эч нерсе жок эле дейт. Анын жанында дагы бир киши келди, мен аны көп тааный берчү эмесмин дейт. Анан мага келип учурашып эми көрүшкөндөн кийин анан Павел Степанович, сизге бир жумуштап келдик эле, бир сөздөрүбүз бар эле. Эми сиз мыкты билимдүү кишисиз. Чынында Павел Степанович Назаров абдан билимдүү геолог, край таануучу, ушундай бир абдан мындай жетик киши болгон экен да. Анан айтат, өкмөттүн бир маанилүү иши менен келдик. Анан биз дейт, сиздин эми ушул билимиңизди колдонолу, илимиңизди колдонолу деп мактап баштаганда мен эми токтоп тургула. Эмнеге келгениңерди айткылачы деп
мактоосун мындай четке кагып тигилерден сурадым дейт. Ошондо менден сурашты дейт, ушул үстүрт жөнүндө бизге кабар маалымат берсеңиз деп калды дейт. Үстүрт деген ушул Борбордук Азиянын башындагы чөл түз мына ушундай жер экен да. Мен үстүрттү булар сурай баштаганда эле дароо түшүндүм дейт. Анткени Түркүстан кичине Москвадан мындай үзүлүп калып, машине жол жок, бул жакка каттоо кыйыныраак болчу дейт. Анан ушул большевиктер үстүрт аркылуу машине жол салып, ок дары жана башка дегендин баардыгын ташуу үчүн, же болбосо деңизге чыгаруу үчүн ушундай аракеттерди кылып башташкан болчу дейт да. Ошентип булар Түркүстан Советтик Республикасы менен, Борбор Азия менен Москванын ортосундагы байланышты күчөтүп, Аму дарыясынын жээгинен Чаржоого жакын жерге актардын да бир бөлүгү келип калган болчу. Андан нары Британ Индия аскер контингенти дагы жайгашып, Орто Азиянын темир жолу алардын колунда болчу дейт да. Мына ушундай баягы катуу тиреш жүрүп аткан дейт. Баягы билесиздерби, тигил Орто Азияга Британ аскерлери тетигил Индияга чейин жетип, ал жерди алып, анан Орто Азияга кирип баратканда бул жактан орустардын Черняев, Кауфман аттуу генералдары бул жактан Орто Азияны алып, ушинтип жер бөлүштүрүү, ушундай тирешүү, эки империянын ортосундагы карама каршылыктар, кызыкчылык талаштар, соода, экономикалык кызыкчылыктар, мына ушулардын баарысынын Орто Азияда каршылыктары болуп турганда туугандар. Ошондо түндүктө дейт Атаман Даутовдун казактары булар дагы большевиктерге кошулбастан падышалык өкмөттү, же болбосо убактылуу өкмөттү жактап, ошол Оренбург менен байланышын үзүп, булардын дал ушул мезгилде чыгышта Жети сууда большевиктерге каршы көтөрүлүш күчөгөн болчу дейт. Совет бийлигинин абалы солкулдап, мында Түркүстанда ок дары, стратегиялык запастар да түгөнүп, республика ар тараптан душмандардын курчоосуна кабылып калды эле дейт да. Мага комиссарлар Арал менен Каспий ортосундагы өркөч чөлдү үстүрт аркылуу большевиктердин колундагы Астрахандын кемелерди ушул кемелерди тосуу үчүн баягы жандуу Култук деген булуң бар экен. Мына ошого чейин автожол ачууну каалашканы мына ошондо маалым болду дейт. Анан үстүрт аркылуу байланыш куруу менин оюмча мүмкүн эмес болчу, жолу өтө татаал эле деп өзүнүн оюн жазат да. Комиссарлар өздөрү деле мындай абалды эртели кечпи түшүнмөк дейт. Аларга мындай бир каршы чара көрүүгө мындай бир мен деле аракет кылышым керек эле дейт. Ошондуктан мен дагы кууланып, митайымданып баштадым дейт. Ой, сиздерге илимий экспедициянын кереги жок. Булар айтат да, илимий экспедиция жасап, ушул машине, автожол менен сиз ошо үстүрттү бир ашсаңыз, аны жакшылап биз каржылайлы, акча тыйын бөлөлү. Сиз болсо мергенчиликти жакшы көрөсүз, ал жакта болсо ууга, мергенчиликке чыкканга аябай сонун дейт, аң көп дейт деп анан кулак мээсин жеп, эптеп көндүрүш керек болчу да. Бирок Назаров эми бул өтө мындай жогорку билим деңгээлди, мыкты ушундай киши экен да. Анан алардын сөзүн түшүнүп, бул өзү ошол жанагы Даутовго, наркы жактагы актардын мунун позициясы башка болчу да. Бул жакка эч кандай бир экспедициянын кереги жок. Мурдагы генерал губернаторлук кеңсеге барып, ошонун кабинетине кирсеңер, 1883 жылдагы архивдик документтерди карасаңар, ошол жерде үстүрт боюнча жалпы маалыматтар бар деп буларды сүйүнтүп койдум дейт. Үстүрттү биз эбак эле изилдеп бүткөнбүз, ал жерден баягы ишти жүргүзө берсе болот деп. Анан экөө тең аябай кулуңдап сүйүнүп кетишти дейт. Тезирээк барып баягы үстүндөгү жетекчилерине мактанып, моминтип биз иш кылып келдик деп, ошолорго тезирээк ушул жаңылыкты жеткизсек деп сүйүнүп кетишти дейт. Алар кетери менен эртеси күнү менин үйүмдөн 2 киши аттанып чыгышты дейт. Биринин түрү бухаралык жөөттөй болгон, бухаралык еврейдей болгон, сакалы агарган, кийир кийимчен болуп кийинди дейт. Экинчиси булгары кепка, карашым, жана большевиктерге окшош кийинген бирөө болчу дейт. Анығында биринчиси чөл аркылуу британдык Индия контингентинин штаб квартирасына чейин барар орус армиясынын гвардия бөлүмүнүн кайсы бир капитаны болчу дейт да.
экинчиси болсо түндүктү көздөй Атаман Даутовго жөнөтүлгөн баягы чабарман болчу дейт. Экөө тең үстүрт аркылуу большевиктердин Түркстан Республикасына керек жарак уюштуруучу пландары тууралуу маалымат жеткирүү үчүн мен атайын буларды каржылап туруп жөнөтөйм дейт. Бул жашуун маалыматтын чыгып кеткенин большевиктер ошол комиссарлар бир 2 айда бараң билишти дейт. Бир күнү үйдө отурсам, бир машина келип үйдүн жанына тормоз берип токтоду дейт. Мен түшүндүм. Мага большевиктердин келгенин, комиссарлардын келгенин түшүндүм дейт. Анан короонун аркы башка тарабы менен чыгып анан качып жөнөдүм дейт. Батирден батирге, ар жерге жатып ушинтип качып жүрдүм эле. Бир күнү мечиттин тепкичинде отурган ак көйнөкчөн 2 орусту билмексен көрмөксөн болуп өтүп баратсам, мага чыкыйма тапанча такашты дейт. Экөө тең көрсө чекистер экен дейт. Мурдатан буларды таанычмын. Кезинде бирөөсү жергиликтүү цирктин клоуну болчу дейт. Мына ушундай чекистер болгон дейт да. Азыр болсо революциячыл өкмөт өкүлүнүн ролун аткарып аткандардан дейт. Ал эми экинчиси болсо Ташкенттеги мода дүкөнүнүн мурдагы кызматкери болчу дейт. Жазганды, окуганды булар араң билген немелер дейт. Бирок дейт, ушунчалык кийин баягы большевиктерге кошулуп алгандан зөөкөр чыгышты дейт. Матайт, суракалат, атат, ушундай бир такалайт, кааласа камайт. Мына ушундай адамдар болуп чыгышты дейт туугандар. Бүгүн ушу менен биздин аңгемебизди аяктайлы. Китеп бали эң башында жүрөбүз туугандар. Бул абдан укмуш которулган, укмуш жазылган китеп туугандар. Бул жерде мен силерге мазмунун бир аз айтып берип коеюн да. Бул мен силерге өлүм жазасын күтүү деген бөлүмүн айтып бердим. Андан кийин көтөрүлүш деген бөлүмү бар. Андан кийин каргыштуу күндөр, андан кийин сарттардын арасында деген бөлүмү бар. Анан бейпайга салган куугунтук деген бөлүмү бар. Андан кийин сарттар менен кыргыздардын үй турмушу деген бөлүмү бар туугандар. Муну да силерге айтып беремин. Андан кийин кыргыздардын ичинде баш калкалоом деп дагы жазып кеткен. Мунун баарысы ошол Павел Назаровдун башынан өткөн күн өткөн турмуш туугандар. Ушунун баарысын силерге шашпай айтып бермекчимин. Бирок мен муну толук айтып бербейм деп силерге жана башында айтып кеттим. Себеби сатып алып өзүңүздөр окуңуздар. Олжобай Шакир агабыздын менеджеринин телефонун бул жерге жазып коем дедим. Мына ошол телефонго чалып, байланышып сатып алсаңыздар, ушундай бир үйдө турса дагы арманда калбай турган, окуп чыксаңыздар аябай тамшана турган сонун китеп. Бул жерде ушул Орто Азияда кен байлыктар кандай, эл кандай, биздин кыргыз өлкөсүнөн канчалык орус мамлекети мындай бир пайда көргөн, товар жүгүртүү кандай эле, мына ушунун баарысын ушул Павел Назаров бир топ жерлерге токтолуп жазып кеткен туугандар. Эмесе бүгүнчө баарыңыздар менен коштошмокчумун. Жана башында айткандай, ушундай аңгемелер, ушундай китептерди көбүрөөк айт десеңиздер, биз Кудай буйрса көбүрөөк көрсөтүү кылып чыгарып турмакчыбыз. Болгону сиздер бизди колдоону унутпаңыздар. Могу жерде биздин Эмбанк номурубуз турат. Колдоп бизге көмөкчү болуп туруңуздар. Биз болсо сонун көрсөтүүлөрдү сиздерге жасап, сонун китептерди айтып берип турмакчыбыз. Бар болуңуздар.